Сооротуучу Кудай. 17 март. Ишеним угуудан, угуу Кудайдын сөзүнөн. Жазууну окуган адамдын, жазуунун негизинде айтылган насаатты уккан адамдын жүрөгүндө ишеним ойгонот. Кээ бир адамга убакыт керек. Кээ бир адам тез эле ишенет. Анткени Кудайдын сөзү тирүү. Ишеним эң адегенде эле адамды куткарылуу жолуна салат. Шайтандын колунан жулуп алат. Ишеним адамдын жашоосунда улуу иштерди кылганга жөндөмдүү. Ишеним аркылуу адамдар денелик жактан айыгат. Адам ишеним аркылуу башка адамдардын жашоосуна таасир эте алат. Ишеним аркылуу бузулуу алдында турган үй бүлөлөр биригип, бактылуу жашап кете алышат. Мунун баарын Кудайдын душманы шайтан билет. Ошондуктан анын эң эле биринчи каалоосу ишенүүчүлөрдүн жүрөгүндөгү ишенимди талкалоо, күчүнөн тайдыруу. Руханий дүйнөдөгү душмандын баардык күчтөрү адамдын жүрөгүнө багытталган. Алардын максаты ишенимдин болтурбоо. Иши кылса эле ишеним чырагы тутанбашы керек. Эгерде Кудайга болгон ишеним жүрөктө тутанса, шайтан процессти токтото албайт. Эч ким токтото албайт. Мындай адам автоматтык түрдө шайтандын душманы. Ишеним оту жүрөктөрдө жана берсин.